Эстер. Биринчи бөлүм. Акашбейрош падышанын тушунда мындай окуя болду. Акашбейрош падыша Индиядан Эфиопияга чейинки 127 дуванды башкарып турган. Акашбейрош падыша Борбор шаар Шушанда падышачылык тактыда отурган күндөрү падышачылыгынын 3-чү жылында баардык төрөлөрүнө, кол астындагы кызматчыларына, персиялык жана мадайлык башкы аскер башчыларына, өз дувандарынын дуван башчыларына чоң той берди. Ал падышачылыгынын сан жеткиз байлыгын, өзүнүн шаан шөкөткө толгон сарайларын көп күндүн аралыгында 180 күндүн ичинде көрсөтүп чыкты. Ошол күндөрдөн кийин падыша Борбор шаар Шушанда жашаган өзүнүн эли үчүн кичинесинен чоңуна чейин падыша сарайынын бакчасында 7 күн той өткөрдү. Зыгыр буласынан токулган ак түстөгү жана жүндөн токулган жакыт түстөгү көшөгөлөр илинип турду. Алар зыгыр буласынан жана кочкул кызыл кездемеден жасалган боолор менен күмүш шакектерге байланып, мармар мамыларга илинип турду. Алтын күмүш менен капталган супалар, жакут, мармар, седеп жана кара таштар кынала жаткырылган жерге жайгашкан. Суусундуктар баасы 30 000 талант турган. Бири-бирине окшошпогон алтын идиштер менен сунулуп жатты. Падышанын байлыгына жараша шарап көп болду. Бирок тартип менен ичилип жатты. Эч кимди мажбурлаган жок. Анткени падыша үй башкаруучуларына ар кимди өз эркине коюуну буйрук кылган. Башты ханышада падыша Акашбейроштун падыша сарайында аялдар үчүн той өткөрдү. Шарап ичип, көңүлү көтөрүлгөн Акашбейрош падыша тойдун 7-чү күнү элге жана төрөлөргө аялынын сулуулугун көрсөтүш үчүн өзүнө кызмат кылган эбнухтарына, Меуманга, Бистага, Харбунго, Биктага, Абахтага, Зейтарга, Каркаска ханыша баштыны ханышалык таажысы менен өзүнүн алдына алып келүүнү буйруду. Анткени ал аябай сулуу эле. Бирок ханыша башты падышанын эбнухтары аркылуу берген буйругу боюнча келгиси келген жок. Ошондо падыша абдан ачууланып, каары кайнады. Ал өткөн мезгилдерди билген акылмандарга кайрылды. Анткени мыйзам менен укуктарды билгендер менен кеңешип турчу. Ошол убакта Персия менен Мадайдын 7 төрөсү Каршена, Шейтар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена, Мемухан падышанын кеңешчилери эле. Алар падышага баардык учурда кире алышкан, падышачылыкта алдыңкы орунда отурушкан. Акашбейрош падышанын эбнухтары аркылуу берген буйругун аткарбай койгон үчүн мыйзам боюнча ханыша баштыны эмне кылыш керек? Ошондо Мемухан төрө падыша менен төрөлөрдүн алдында мындай деп айтты: башты ханыша жекеле падышанын алдында айыптуу болуп отурган жок. Ал баардык төрөлөрдүн жана Акашбейрош падышанын баардык дувандарында жашаган баардык элдердин алдында айыптуу болду. Анткени ханышанын бул жоругу баардык аялдарга жетет да, алар өздөрүнүн күйөөсүн барктабайт. Акашбейрош падыша башты ханышаны өзүнүн алдына алып келүүнү буйруганда, ал келбей койгон дешет. Ханышанын бул жоругун уккан Персия менен Мадай төрайымдары да падышанын төрөлөрүнө ушинтип айтышат: тоотпостук, каардануу көп болот. Эгерде падыша ылайык тапса, мындан ары башты ханыша Акашбейрош падышанын алдына келбесин. Падыша анын ханышалык даражасын андан артык турган башка аялга берсин деген токтом чыгарсын. Ал Персия менен Мадай мыйзамына жазылсын, өзгөртүлбөсүн. Падышанын бул токтому анын падышачылыгы канчалык чоң болбосун, анын бүткүл булуң бурчуна тарайт. Ошондо аны уккан аялдар күйөөлөрүн атактуу болобу, жөнөкөй болобу сыйлай башташат. Бул сөз падыша менен төрөлөргө жакты. Падыша Мемухандын айтканындай кылып, өзүнүн баардык дувандарына ар бир эркек өз үйүндө кожоюн болсун. Бул токтом ар бир адамга өз эне тилинде жарыялансын деп, ар бир дувандын өз арибинде, ар бир элдин өз эне тилинде жазылган кат жөнөттү.